Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Адамдын жан дүйнөсүн тынч алдырбаган бир адамдык абийир соту деген нерсе болот экен да. Ошондуктан мен баягы абийир сотумдун астында, Кудай астында, эл астында маңдайым жарык болуу үчүн ошол жалгандар тууралуу айтып берүүнү туура көрүп турам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 4 октябрда өтө турчу парламенттик шайлоого жакын Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына көптөгөн саясатчылар, жаштар келип кошулуу максатын билдирип атышты. Ошолордун арасында Ата Мекен партиясына барып, андан да өзүнүн ордун таппай Бүтүн Кыргызстан партиясына келген Темир Сариев тууралуу айткым келип турат. Чындыгында Темир Сариевди сыйлап урматтаган, аны адис катарында баалаган адамдар бар, бирок саясатчы катарында мен ал кишиге жакшы баа бере албайм. Себеп дегенде, андай жакшы баа берүүнү анын кылган иштеринен, Кыргызстандагы деги эле баягы жасаган иштеринен, 30 жылдап эмне Кыргызстанга жакшы, пайдалуу иштерди кылды деген суроонун алкагында бир кишиге жакшы баа бересиң да. Биздин жакшы баа берүү мүмкүнчүлүгүбүздү, жакшы баа берүү көз карашыбызды өзгөртүп жибергендердин арасында Садыр Жапаров бар десем жаңылышпайм. Эмне себептен бүгүн айтып отурам. Темир Сариев Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого барамын деп келгенде, көпчүлүк жаштар, көпчүлүк ушу активдүү мекендештер, иллюстрацияны каалагандар Сариевдин Бүтүн Кыргызстандын тизмеси менен барышына каршы болуп чыгышты. Ошондо мына Москвадагы мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин, менин укугум бар кыймылдары Темир Сариевдин партия менен шайлоого барышын жактырышкан жок жана каалаган жок. Ошондо биз Адахан Кимсанбаевичке сунуштадык, Темир Сариевди Бүтүн Кыргызстан партиясы менен парламенттик шайлоого барышына каршыбыз, ал кишинин кошулушуна каршыбыз деп сунуштадык. Мадумаровдун ушул жердеги калыстыгын билсек болот. Ал киши Темир Сариевди парламенттик шайлоодо партияга кошкон жок. Кийин Сариев өзү дагы партияга барганым жана чыгып кеткеним бул менин катачылыгым деп өзү мойнуна алып чыкты. Мен ушул жерде эмнени айткым келип турат. Сариевдин кандай адам экендигин тарых жана эли журт баа берет. Жеке мен инсан катарында баа бербейм, бирок Садыр Жапаров кезинде Темир Сариевдин кандай адам экендигине, кандай адис экендигине баа берген инсан катарында көптөгөн маалыматтарды айтты болчу. Анан кийин агитация мезгилинде Темир Сариевди мактап, аны жетимтөө боюнча бир кайсы бир адис кылып дайындап аткандыгы тууралуу мен маалыматтарды окуп калдым да. 2016 жылы Москвада бир 50-60 адам менен Садыр Жапаровдун чогулушун уюштуруп берген уюштуруучу катарында мен ушул маалыматты айтпасам туура болбойт. Ошондуктан мен сиздерге бул маалыматты айтып коюуну туура көрүп турам. Садыр Жапаровду билесиздер, Кумтөр маселеси боюнча парламенттен төрага болуп дайындалып, комиссиянын төрагасы болуп, Кумтөрдү изилдеп чыгып, мамлекетке денонсация кылып өткөрүп алабыз деген демилгени көтөрүп чыккан. Садыр Жапаровдон кийин эле ошол Кумтөргө комиссия болуп, Темир Сариев дагы өкмөт болгондо ошол Кумтөрдү изилдеп чыккан. Анан ошол 2016 жылы Москва шаарында чогулуш болуп атканда ошо активдүү мигранттар Садыр Жапаровго суроо берген эле. Сизден кийин Кумтөрдү изилдеп, Кумтөрдү мамлекетке өткөрүп алуу зарылчылыгы жок деп чыгарган ушул Темир Сариевге кандай баа бересиз? Темир Сариев канадалыктардан акча алып алдыбы? Сариевдин чыккынчылыгы барбы же жокпу деген суроо бергенде, Садыр Жапаров Темир Сариевди мамлекеттин чыккынчысы катарында айтып, Темир Сариев Кумтөрдөн
3 тонна алтын алып алган. Тагыраагы 3 тонна алтынга жараша акчасын алдыбы, алтынын алдыбы, ошентип сатылып кеткен деп айткан. Ошондон кийин мен Темирсариевди жаман көрүп калган болуучумун. Себеп дегенде ошол кумтөр деп башын байласа, кумтөр үчүн чуркап жүрсө, ошонун айынан кумтөрдүн айынан Садыр Жапаров соттолуп атса, Темирсариев эмне себептен 3 тонна алтынды алып алат? Өз элине, өз жерине кантип чыккынчылык кылат деген баягы жаш, аруу, баягы мамлекеттин элин жерин сүйгөн жаран катарында менде ушул ойлор кыйнайт эле. Бирок бийлик үчүн, байлык үчүн, өз каалаганына жетүү үчүн өзү бир кезде кумтөрдөн 3 тонна алтын алып алды деп айтып жүргөн Садыр Жапаров Темирсариевди мактап, ошону менен иштешүү планы бар экендигин айтканына мен бети жок экен деп эле айткым келип турат да. Жапаровдун жалганчы экендигин айткым келип турат. Урматтуу мекендештер, ошо 50-60 адам, эсиңиздерде болсо керек, 2016-жылы Садыр Жапаров менен Келечек деген ошол бир кыргыздардын кафесинде мына площадь Ильичада кайсы бир айга чейин ачылып турган ошол жерде чогулуш кылганбыз. Менден тышкары да ошол жерде ушул сөздү уккандар бар. Силер да калыстык үчүн өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтып коюуну суранат элем. Кече күнү болсо менин кудаларым мамлекетте иштеп атат, стабилдүүлүк үчүн дейт Садыр Жапаров. Эртең стабилдүүлүк үчүн туалетке барып атам деп айтса дагы биз аны колдоп отурушубуз керекпи? Стабилдүүлүк үчүн ууру кескилер менен кызматташып атам, стабилдүүлүк үчүн аларды кызматка коюп атам десе дагы биз ошого ишенип олтура беришибиз керекпи? Бизге берген убадалар кыргыздын ит аягы алтындан болот дегени кайда? Эмне себептен кайра эле ошол уурулар менен кайра эле ошол жегиштер менен дос болуп кетти? Атамбаев менен Жээнбековдон айырмасы кандай? Азыркы агитацияга чыгып аткан жерлерде көрүп атасыңар, кызыл килемди төшөтүп, жанагы мурдагы эле Жээнбековдун эле дизайнерлери, мурдагы эле бийликтин дизайнерлери укмуш плакаттарды көчө бойлой, Бишкек бойлой, Кыргызстан бойлой илдирип, мындай кошоматка койсоюп ушундай кылып атышкандары бул туурабы? Кече эле мени журналисттерге акчам жок деген кишинин кымбат баалуу кийимдерди кийип, кымбат баалуу машинелерде жүрүп, кымбат акча жетпеген бир баннерлерди илип аткандыгына канчалык деңгээлде ишенишибиз керек? Биз акчасы жок, элим деген чын жүрөгүнөн күйгөн, бийлиги жок болсо дагы эл тарапта болгон, өзүнүн башын байлаган, өзүнүн тагдырын кыргыз эли үчүн байлаган Садыр Жапаровго ишенелиби? Же болбосо бийлик үчүн, байлык үчүн өзүнүн жакындарынын тагдыры, өзүнүн партиялаштарынын, тарапташтарынын тагдыры баары бир мен уурусу менен деле, коррупционери менен деле, мамлекетти талкалаган, жеп ичкени менен деле иштеше берем деген Садыр Жапаровду тандайлыбы? Мурдагы биз тандаган Садыр Жапаров жок, мунун баары жогу маска экендигин мен түшүнүп отурам да. Менин курбум мага телефон чалып айтат: сен Садыр Жапаров жөнүндө ушундай чындыгың бар деп айтып жатасың. Бир кезде өзүң айтпадың беле, Садыр Жапаров 5 убак намаз окуйт, ал ыймандуу киши деп. Мен ошол сен айткандыгың үчүн 5 убак намаз окуйт, бул кумтөр үчүн башын байлады дегениң үчүн мен колдоп азыр агитация кылып жүрбөймүнбү деп менин ушул мектепте чогуу окуган классташым, бир партада олтуруп жүргөн классташ кызым айтып атат. Мен айттым: ооба, мен ошол 5 убак намаз окуган, элим үчүн башымды байлайм, элимдин тагдыры үчүн мен бар жок өмүрүмдү байлап койдум деген инсанды колдогонмун. Мен миллиондорго азгырылып, баягы эле бийлик менен соодалашып, кучакташып, өбүшүп, мамлекеттин тагдырын каалагандай калчайм, кыргыз мамлекетин талкалайм деген адамды колдогон эмесмин деп айттым. Бийликке жетиш үчүн кумтөрдө алтын жок десе, бийликке жетиш үчүн уурулар менен соодалашып, эптеп бийликке барып алгандан кийин алардын баарын камайт деген түшүнүктү жок кылышыбыз керек да. Себеп дегенде алар менен соодалашып алгандан кийин алар
Садыр Жапаровду тынч койбойт. Себеп дегенде арамга табакташ болгондон кийин ал адамдын жүрөгү, ал адамдык абийири бар жогу булганып калат. Мурдагы эле капканга түшүп калды Садыр Жапаров. Мындан кутулуп чыга албайт. Эгерде акылы болсо, ошолорго жолобойт эле. Акчасы жок болсо да өзү башында айткандай. Кызматы жок болсо да эл ичинде чыныгы элим деген эр азамат, элдик баатыр боюнча кала берет болчу. Урматтуу мекендештер, мен ушул нерсени сиздерге түшүндүрө албай атам да. Мен эч качан кайсы бир саясатчыны колдогондо мен андан кызмат сурап, акча сурап же анын бир кызыкчылыгы үчүн колдобойм. Мен колдогон саясатчы бийликке барып калса, мен эч качан андан кызмат сурабайм. Анткени менин жашоом өзүмө жетиштүү. Кудайга шүгүр, кийимим бүтүн, курсагым ток, 6 сааным аман, бир туугандарым жанымда. Бирок мен мамлекетимдин тагдырын талкалайбыз дегендерди кайдыгер карап тура албайм. Аларга тилим менен болсо да чындыкты айтып, алар мамлекетти талкалайбыз десе токтотуп калууга аракет кылышым керек. Бул менин жарандык, инсандык, мусулмандык парзым. Урматтуу мекендештер, көпчүлүгүңүздөр айтып атасыздар да, мүмкүнчүлүк берип көрөлү деп. Биз мына 2-3 айдан бери мүмкүнчүлүк бердик. Оң колун оозуна салып алып, өзүнүн партиялаштарын, өзүнүн досторун, куда сөөктөрүн бийликке алып келген адам, уру менен кучакташып өбүшкөн адам, бир адамды камайм деп, анан кийин 2 миллиард сом кустурам деп, ошо бир да сөзүнө турбаган адамга мен мындан кийин ишеним арта албайм. Тамактын ачып калгандыгын билүү үчүн анын аягына чейин жегендин кереги жок. Ал жытынан эле билинет. Ошол сыяктуу эле адамдын кыргыз элине кылам деген жакшылыгы же жамандыгын анын азыркы эле кылып аткан иштеринен билсеңиздер болот. Кошоматчы болбойлучу, чындык үчүн күрөшөлүчү. Биздин тагдырыбызды талкалап олтургандар азыр дагы деле кыргыз элинин жонунан кайыштылып, билгенибизди жасайбыз деп атышат. Мен ким болбосун, биздин офисибиз Площадь Ильича, ошол жерде жайгашкан клиника Мурастын 2-кабатында. Ким менен болбосун, ушул маселеде теле эрөөлгө, видео эрөөлгө чыкканга даярмын, дебатка чыкканга даярмын. Кимиңердин духуңар жетсе, чындыгыңар бар болсо келгиле. Мен Садыр Жапаровдун туура эмес кылган ишин көзүңөргө сайып көрсөтө аламын. Урматтуу мекендештер, мына кечээ эле Сооронбай Жээнбековду стадион толо эл тосуп алып, кызыл килемдерди салып, 3% кадыр баркы менен президент кылып шайлап алдыңыздар. Биз болсо 30 жылдап, 20 жылдап артка кеттик мамлекет. Кыргызстан жыргадыбы? Жок. Сиздердин балдарыңыздар, кыздарыңыздар чет мамлекетте кул болуп, жону эшилип, буту эшилип, колу эшилип, кул болуп жүрөт. Тагдырды өзгөртөм, акча табам, үй салам, машина алам деп. 1000 сом, 2000 сом кол чаап, кубаттап коюу менен силердин тагдырыңар өзгөрдүбү? Тагдырыбыз өзгөрөт. Качан гана чындыкка тике караганда, качан гана бизди уят кылбай, кагазды карабай, башка бөтөн элдердин жанында башын бийик көтөрүп, биздин мамлекетибиз ар намысы бар, биздин мамлекетибиз уюткулу улуу журту бар экендигин далилдей алганда, алар менен тең ата сүйлөшө алган президент келгенде гана биз уялбай турган болобуз. Биз бирөөнү жамандап атканда изилдеп көрөлү. Кечээ күнү мага бирөө айтат, сиз Мадумаровду колдойсуз да, ошон үчүн Садыр Жапаровду жамандап атасыз дейт. Жок, кагылайын калың журт, кагылайын элим жок. Мен Мадумаровдун идеясын колдоп атам. Эмне себептен? Ага дагы урулар, ага дагы канчалаган коррупционерлер келип соодалашалы, иштешели, кызматташалы, же болбосо ушул кызматты алыңыз, сиз деле биз менен иштешиңиз деп келип атат. Бирок ошолордун бар жогуна мен силер менен иштеше албайм. Мен элим тараптамын деген позициясы жаккан үчүн ошону колдоп атам мен.
Мен Мадумаровду колдогонум үчүн Садыр Жапаровго каршы болуп калганым жок. Садыр Жапаров өзүнө каршы кылып элдерди бурап атат. Эмне себептен? Уруулары менен соодалашып, куда сөөгүн жумушка коюп, өзүнүн досторун ар кандай кызматтарга коюп алып, өзүнүн билгенин жасап аткандыгы үчүн, Кумтөрдө алтын жок деп, кече эле ошо бир урунду камайм деп, анан аны 2 миллиард доллар кустурам деп, аны айткан сөзүн аткарбагандыгы үчүн ага каршы болуп атам мен. Ошондуктан урматтуу мекендештер, сиздер андай адашуу жолуна барбаңыздар. Мадумаровду колдогон үчүн эле Садыр Жапаровго каршы деп ойлобоңуздар. Садыр Жапаров мыйзамсыз иштерди кылып аткандыгы үчүн каршымын. Ооба, Садыр Жапаровдун колдоочулары же болбосо Садыр Жапаров өзү ойлошу мүмкүн. Мадумаров атайын ушул кызды жалдап атат же ушинтип атат деп сиздерге дагы ошондой түшүнүк калтырганга аракет кылышы мүмкүн. Бирок Садыр Нуркожоевичти мен жакшы билем. Ал өзү кайра Мадумаровду каркырана сатып берген деп, видеолорду, сүрөттөрдү жасатып, балдарга акча төлөтүп, атайын каркырага жиберип, провокация кылдырып, мына Илимбек Исраилов деген бир блогермин деп эсептеп аткан бала мен ноокаттыкмын, куршаптыкмын деп Мадумаровду жамандап аткан ошо мекенчилден. Мелис Аспеков ошол Садыр Жапаровдун колдоочу, ал да мекенчилден. Садыр Жапаровдун колдоочулары өздөрү чыгып алып, Мадумаровго арык аттап суу кечпеген компроматтарды, каралоолорду жасап атышат. Алардын бири дагы туура эмес. Анан өздөрүндөй ойлошот да, мындай атайын жасалма, жанагында уят сөздөр менен жазган бир жаныбарлардын сөлөкөтүнө Мадумаровдун башын коюп ушундай эң жаман ыплас компроматтарды өздөрү жасап алып, сөгүнүп, оозго келбеген уят сөздөрдү өздөрү айтып алып, анан бизди дагы ошентип ойлошот. Колдогон адамы, талапкери кандай болсо, анын колдоочулары да ошондой болот дейт. Ошон үчүн мындай оозуңарга батпай уят сөздөрдү айтардан мурда мен киммин деп ойлоп коюшса жакшы болмок. Ошондуктан мен ким болбосун, кайсы мекенчил болбосун, мен баары менен площадь Ильичада клиника мурасынын 2-кабатында теле өрөөлгө түз эфирде чыкканга даярмын. Эгерде бул сөзүң туура эмес десеңиздер, келиңиздер, мен офисте күтөмүн сиздерди. Мен далилдеп бере алам. Эмне туура эмес экендигин, эмне туура экендигин. Ошондуктан урматтуу мекендештер, акылга алчайлычы. Силерди мен Мадумаровду шайлагыла же Садыр Жапаровду шайлабагыла деген үгүт ишин жүргүзбөйм. Болгон арам иштерге аралашкан, уруулар менен соодалашкан адамдарды шайлабайлы. Биздин келечегибиз дагы 30 жылга талкаланбасын. Мамлекетибиз биротолук Кытайга кул болунуп, алынып калбасын. Мына ошол маселеде терең ой жүгүртөлү. Сиздерден дагы бир ирет суранып кетет элем. Өзүнүн атасындай болгон адамды акмак деп сенсиреген адам эртең кыргыз элине, бизге окшогон жаштарга кантип үлгү боло алат? Садыр Жапаровдун Ишенбай Кадырбеков 300 000 доллар пара сурагансың, анан мен ишимди өзүм өткөрүп алганмын дейт. Ошол мезгилде комиссар экенсиз, Садыр Нуркожоевич. Неге Ишенбай Кадырбековду ошондо каматып койбодуңуз? Неге арыз жазбадыңыз? Неге азыр ушинтип каралоо кылып атасыз? Сиздин туура эмес ишиңизди айтып койсо эле, ошол адамдар сизге акмак болуп калабы? Сиздин оозуңуздан ошондой акмак деп сенсиреген сөздөр чыккандан кийин сиздин колдоочуларыңыз кандай адам? Жал сөздөрдү сиз түрмөдөн үйрөнүп чыктыңызбы? Ар намыс барбы? Сиз мындай адам эмес элеңиз го. Сиз адал жол менен Кумтөрдү кыргызга алабыз, мугалимдердин айлыгы кеминде 1000 доллар болот деп бизге жаркын келечек үчүн үмүт берет элеңиз го. Неге айнып калдыңыз? Неге арамдар менен соодалашып кеттиңиз? Мени ушул нерсе, ушул суроолор абдан кыйнайт. Мен ойлойм, артка кайтасыз, мыйзамдын таласына түшөсүз деп. Өзүңүз айттыңыз, шайлоо адилеттүү өтпөсө 4-чү революция болот деп. Шайлоону ким адилеттүү өткөрбөйт? Сиз да мамлекеттик кызматтын бар жогу сиздин партиялаштарыңыз, сиздин досторуңуз, куда сөөктөрүңүз отурбайбы? Шайлоону ким адилеттүү өткөрбөй коюшу мүмкүн? Сиз да. Сиз өзүңүздүн жан жоокөрлөрүңүз, жаныңызда жүргөндөр таза экендигине ишенесизби?
Сиз өзүңүз туура жолдо бараткандыгыңызга ишенесизби? Мына ушул суроолордун алкагында терең ой жүгүртүшүңүздү суранат элем. Урматтуу мекендештер, бизге бир кесе шорпонун 1000 сомдун, 2000 сомдун, кара курсактын жыргалчылыгы эмес. Жан дүйнөбүздүн, абийирибиздин таза калганы, Кудайдын астында таза баргандыгыбыз маанилүүрөөк. Ошондуктан мен суранат элем. Жалганчыларга, жалган сөздөргө алданбай, жанагынтип каралап, сүрөттөрүн ар кандай кылып уят сөздөрдү жазган адамдарга ишенбеңиздер. Сиздер толук маалыматты биздин АКМ Пресс, Эркиндик жана башка официалдуу маалымат булактарынан гана алыңыздар. Мага карата деги эле ушул азыркы бийликтин туура эмес иштерди кылгандарына каршы чыгып аткандарга карата болуп көрбөгөндөй каралоо иштери жүрүп атат. Алар эртең Кудайдын астында кантип жооп берерди билбей атат. Мени айтып атат, кайра каралоо кылып атат деп. Кыйын болсоңор келгиле. Мен кимиңер менен болсо дагы теле өрөөлгө чыкканга даярмын деп айтып атам. Мен чындыкты айткандан коркпойм. Эгерде чындык үчүн азап чексем, мен андага рахаттанып азап чегемин. Ошондуктан баарыңыздардан суранат элем. Ачуу болсо дагы чындыкты тандаңыздар. Сак саламатта болуңуздар.